Быйыл китеп маселесине чекит коюлат. Бул тууралуу билим берүү жана илим министри Догдуркүл Киндирбаева жогорку окуучулардагы мамлекеттик тил маселелери деп аталган форумда билдирди. Анын айтымында мектептерди толук китеп менен камсыздоого 8 миллиард 600 миллион сом керектелет. Министр учурда толугу менен мамлекеттик окуу китеби түзүлгөнүн кошумчалады. Эл аралык китептер алгач кыргыз тилинде чыгып, азыр адистердин элегинен өтүп жатканын белгиледи. Ал эми мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиясынын төрагасы Мелис Мураталиев бала бакчаларда 20% кыргызча, 10% орусча, калган бөлүгү аралаш тилде окутулуп жатканына токтолду. Төраганын маамында мамлекеттик тил өз макамына жетпей өксүп жатат. Biz бардык китеп чыгаргандарга айттык. Кыргыз мамлекетинин символикасы болот. Менин өлкөм деп сыймыктануу. Мен өлкөмө кандай жардам бере алам? Ошол өлкөнүн, улуттун, инсандын баалуулуктарын урматтоого багытталган стандарттарды иштеп жатабыз. 33 жыл эгемендикте жашап атабыз, бирок ошол эгемендикке жетүүдөгү 74 жылда андан бир аз азыраак. Эмне деген аракеттер жасалды? Ошол эмгектерди, ошол өмүрлөрдү, кыйылган жандарды, мээнеттерди, уйкусуз түндөрдү биз бүгүн актап атабызбы?